Ассаламу алейкум. Бардыңыздарга белгилүү болгондой, республикалык жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчисин алмаштырган. Республика аймагында жол кырсыктарынын саны кескин түрдө көбөйүп кетти. Жерлерде жол кыймыл эрежесине болгон мамиле, жол кырсыктарына болгон мамиле өзгөрүүсүз калып жатат деген жүйө менен. Бирок ал учурду эске албасак, биз жөнөкөй жарандар башка жарандардын билдирүүсү аркылуу жол кыймылынын эрежелери одоно түрдө бузулуп жатат. Тигил же бул жаранга же айдоочуга тиешелүү түрдө мыйзам чегинде чаралар көрүлсүн деген маалыматтарды бергени менен, биз ал маалыматтарды тиешелүү жетекчилерге, тиешелүү кызматкерлерге бергенибиз менен эч кандай алгылыктуу жумуш жүрбөй жатат деп айтсам болот. Алдыда сиздер көрө турган видеону мага мындан адашпасам 1 айдан мурун жөнөткөн. Мен ал видеону тиешелүү кызматкерге, тагыраак айтканда Ош шаарынын патрулдук милиция кызматкерине, пресс кызматчысына, андан кийин ошол эле Ош шаардык кайгылуу милиция бөлүмүнүн жетекчисине да кабар бергенмин. Экөө тең ал айдоочу азыркы учурда Бишкек шаарында жүргөндүгүнө байланыштуу эч кандай чара көрө албай жатабыз деп жооп гана кайтарышкан. Бир чети мындай карасаң, ошол жетекчини ошол жүйөнү келтирип алып койду. Экинчи чети карасаң, биз маалыматты берип атабыз, бирок негизсиз, эч кандай далил жок маалыматты берип кутулуп кетип атышат. Ошого мен ойлойм, жетекчинин алып койгонун себеби бул мындай эле. Орусча айтканда дежурный себеп болгон. Эгерде чындыгында ошол себеп болгондо, ар бир берилген маалымат боюнча айырмасы жок. Мен береби, башка бирөө береби, жөнөкөй бир айдоочу береби, ар бир маалыматка тиешелүү түрдө чара көрүлүш керек эле. Тилекке каршы андай болбой жатат. Бул биринчиси гана. Мен азыр Ош шаарындагы окуя боюнча гана айтып атам. Мындан кийин башка учурларды дагы мисал келтирип айтабыз. Чыдабай жүрөк кулса, өткөндү унутамбы, көз жашым жүзүн